Кыргыз көмүр ишканасы калкты арзан көмүр менен камсыз кылуу максатында Ош шаарында көмүр базаларын ачты. Эми кала тургундары көмүрдүн тоннасын 4800 сомдон сатып алышса болот. Талапка ылайык бир адамга 1 тоннадан ашык көмүр сатылбайт. Мындай шарт менен калкты тегиз кышкыга керектүү көлөмдөгү көмүр камдоосуна мүмкүнчүлүк түзөт. Бизге деле ушундай көмүрлөрдү көп жеңилдетип кылса болот. Мисалы, частный адамдар алып келет дагы 7 сом 50 тиңден сатат. Действительно азыр оор, ал акчачы. Бардыгына оор. 1 тоннасы 7 сом 50 тиңден. Не дейм, ошол бул уюштурган жакшы, элдерге кыйла жеңилдик болуп атат. Мисалы мен 3 күнөн бери мен эле ушул жерде турам. Өзү мен ушул айылдын тургуну болом. Көп элдер алып атат да, мисалычы 4 сом 50 тиңден бул жакшы эле баа дейм. Рахмат мамлекетке, ушундай иштер дагы көп уюштурсун. Элдерге кыйла жардам. 100 тонна сатылып кетти, дагы мына уже 4-чү машина болчу. Уже где-то bir 120 тонна түгөйт бүгүнчү. Ушу элге жакшы болуп атат. Ушу элдин баары ыраазы, арзан көмүр менен камсыз болгонуна. Учурда арзан көмүргө суроо талап жогору болууда. Кичалайдан келген кара алтын базага келери менен 1 саатка калбай тарап кетүүдө. Камчыбек Арапов арзан көмүр сатылып жатканын айылдаштарынан угуп кышкыга көмүр алуу үчүн келди. Аксакал буга чейин жылына 3 тоннага чейин көмүрдү 7-8 сомдон сатып алса, бул жайдагы көмүрдүн баасы менен дагы 1 тонна кара алтынды бекер алса болорун айтат. Мындай 4 сомдон сайыз малды албасаң азыр мындай көмүр жок. 480-денчи яптын ачык эле. Бул балдарга рахмат, шунчалык уюштуруп, шунчалык көп бергенде. 480-ден үйүңө барып калгандай эле болот да, бекер эле. Жалпысынан шаар аймагында 4 жерде арзан көмүр сатуучу жай ачылды. Мындай иш-чаранын уюштурулганына 3 күн болду. Бул аралыкта 400 тоннага жакын кара отун сатылды. Жапалакта Татар айылында ачылды. Амир Темир муниципалдык аймактык башкармалыгында 2 жерде ачылды. Мындан сырткары мына биздин жанагы похоронный бюро деп коебуз, ошол жакта дагы бир точкабыз ошол жерге ачылып бүгүнкү күндө сатылып атат. Жалпысы болуп 400 тоннага жакын көмүр бүгүнкү күндө сатылды. Муктаждыкка жараша түгөнгөн учурда ошо муниципалдык аймактык башкармалыктар кайрылып атат, алып келип түшүрүп берип атышат. Буюрса мындан ары да уланат. Ош шаарына жылына 22.500 тонна көмүр керектелет. Ушул күндө калктын 85% көмүр менен камсыздалган. Асия Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош шаары.